ajansı temsilcisi olarak sahneye Alişer İmamov'u davet ediyoruz. Türkiye'nin turizmde önüktürüğü Bolborunun ökülü Alişer İmamov. Бұл иш-чаранын максаты Кыргызстан менен Түркиянын арасындагы кызматташтыкка дагы бир сектор болгон туризм секторун көрсөтүү. Андан кийин бул жерде болсо кыргызстандык журналисттердин Түркияга барган кыргызстандык журналисттер тартып келген Кооз Түркиянын сүрөттөрүн көргөзүп атабыз. Ошондой эле биз келечекте албетте Кыргызстандын Кооз жерлерин дагы Түркияда көргөзмө кылууну каалайбыз. Биз Маданият кеңесчилиги катары ай сайын Түркияга журналисттер жөнөтүп турабыз. Буюрса силерди да жөнөткөнгө аракет кылайлы. Бул журналисттер өздөрү тартып келген жакшы сүрөттөрдүн арасынан тандап алып, Түркиянын 100-жылдыгы үчүн деп 100 сүрөт тандаганбыз. Алардын 50-син азыр бул жакта көрсөтүп атабыз. Калган 50-син 100 сүрөттүн бардыгын чогуу кылып, жакында дагы бир көргөзмө кылууну пландап атабыз. Ага да силерди чакырабыз. Кээ бир тур операторлорду же болбосо тур агентствонун кызматкерлерини Түркияга жөнөтүү дагы бар мунун ичинде. Ошол эле учурда Түркиядагыларды бул жакка алып келүү дагы биздин кызматтардын ичинде каралган. Азыр кайтып өткөнүбүздөй эле журналисттердин барып келүүсү дагы негизинен туризмди өнүктүрүүгө багытталган иш-чаралардан болуп саналат. Çok kıymetli konaklar, Türkiye'den gelen değerli hocalarımız, arkadaşlarımız, Kırgızistan'ın çok değerli hocaları, arkadaşlarımız. Biraz önce Kıyal Hanım çok güzel ifade etti üniversitemizi. Kendisine teşekkür ediyorum. Gerçekten Türk dünyasının nadide bir çiçeği olan Kırgızistan Manas Üniversitesi'nde çalışır olmakta, burada ferdi olmaktan, kısacası Manas ailesi olmaktan dolayı mutluluğumuzu ifade etmek istiyorum. Kendisine de teşekkür ediyorum. Sağ olsun. Kencematova Kıyal, Turizm Departamentinin direktorunun orunbasarı. Бүгін 27 сентябрь бүткүл дүйнөлүк туризм күнүнө карата Манас эл аралык университетинде жакшы бир самалык өткөрүлүп атат, иш-чара өткөрүлүп атат. Бул туризм боюнча кызматташуу, туризмдеги учурдагы абал, ошондой эле туризмде кандай көйгөйлөр бар, ошолорду баарын өз ара талкуулоо үчүн бүгүн чогулуп отурабыз да. Деги эле Кыргызстанда туризмдин дарамети зор экендигин баарыбыз билебиз. Анан бирок бул дарамет толугу менен ачыла элек. Алдыда дагы көп биздин аткара турган мерчемдерибиз, иш-аракеттерибиз бар. Анткени туризмдин мен айткандай дарамети абдан жогору дагы. Анан биз аябай көп иш-чараларды алдыга пландаганбыз да. Ал эми Түркия мамлекети менен Кыргызстандын ортосундагы туризм кызматташуусу дагы учурда жаңы темп менен өнүгүүдө да. Түркиядан алдыңкы тренерлерди чакырып, бизде сапатты, тейлөө сапатын жогорулатуу боюнча окууларды уюштуруп келатабыз да. Түрк боордошторубуз менен Түркия тараптагы биздин кесиптештерибиз менен бирге дагы да болсо туруктуу туризмди өнүктүрүү боюнча жаңы бир катар иштерди, иш-аракеттерди жүргүзөбүз деп ойлойм да. Меня зовут Салтанат Мединкызы, я являюсь президентом Кыргызской ассоциации туроператоров. Понимаем у Турции, конечно же, гостеприимство, турецкое гостеприимство на высшем уровне. Каждый раз мы едем и обучаемся у них. Мы очень рады, что есть такой университет, как Манас университет, который обучает, я думаю, одних из лучших профессионалов в сфере туризма, гостеприимства. И мы постоянно должны обучаться, постоянно должны ездить, набирать их опыт. Изначально в культуре, так как мы кочевники, мы всегда бережно относились к природе, были очень близки к животным, к природе, в отношении с людьми. И сейчас, уже перенимая международный опыт, мы можем в таком новом формате провести устойчивый туризм вперед. Мен ойлойм, Манас университети мыкты адистерди, кыргыз туризмде мыкты адистердин бирин чыгарат деп ойлойм. Андан тышкары Манас университетинин мугалимдери, ректор изилдөө иш-чараларды, бизге керектүү изилдөө иш-чараларды аябай көп кылышат. Ошолорго силерге чоң рахмат.